Бүгүн Бишкек жылуулук борборуна коротулган 386 миллион доллар тууралуу сарасеп салмакчыбыз. Бишкек энерго борборун оңдоп түзүлгөн кытайлык TBA компаниясы бул убакытка чейин Датка кемин энергетикалык долбоорун 389 миллион долларга ишке киргизген. Ал эми Бишкек жылуулук борборунун модернизацияланган башкы корпусу былтыр жайында пайдаланууга берилген. Ал Кытайдын Эксим банкынан алынган 386 миллион долларлык насияга жаңыланып, кошумча 2 энергоблок курулган. Бишкектин жылуулук борборун оңдоого кеткен 386 миллион доллар эмнеге коротулган? Бишкек жылуулук борборуна конкреттүү түрдө канча акча, кайсыл жака кетери тууралуу башында саналган эмес. Бир гана көз өлчөм менен айтылган жана башка мамлекеттер мындай курулушка канча акча саптаганынын негизинде гана 386 миллион доллар деген баа коюлган деп жазган Кактус медиа маалымат агенттиги. Ошондой эле ата мекендик эсептөө палатасы текшерип чыгып, деталдуу позиция менен канча сумма акча кеткенин айта алган эмес. Алардын иш кагаздарынын негизинде 386 миллион доллар насыя мындайча коротулган. Материалдар жана жабдуулар 164 миллион 600 миң доллар, курулуш иштеринин наркы 66 миллион 700 миң доллар, оңдоп түзөө иштерине 18 миллион 300 миң доллар, тетиктердин ишенимдүү иштешине 9 миллион 100 миң доллар, монтаждоо жана оңдоп түзөө 64 миллион 200 миң доллар, жана башка чыгымдар 63 миллион доллар, анын ичинен башкаруу чыгымдарына 19 миллион 200 миң доллар, көзөмөл чыгымдарына 7 миллион 400 миң доллар, жумушчуларды жана жабдууларды ташуу наркы 12 миллион 400 миң доллар, тапшырма системаларынын чыгымдарына 8 миллион 100 миң доллар. Толугу менен Бишкек жылуулук борборуна ошентип көрсөтүлгөн тизме менен 386 миллион доллар Кытай Эл Республикасынан алган насыя ушундайча коротулган. Эскерте кетсек, мамлекеттик казнадан сарпталган акчалардын суммасы боюнча Кыргызстандын энергетика сектору 3-орунда турат. Анткени мамлекет эгемендүүлүктү алгандан бери энерго тармагына 1 миллиард 595 миң доллар насыя алып короткон. Анын ичинен 192 миллион доллар грант катары бекер түрдө келгени айтылат. Эми кезекти кымыш өлкөлөрүндөгү кошуна мамлекеттер Бишкек жылуулук борборундай алып долбоорлорго канча акча каражатын коротконуна көз чаптырсак, кытайлыктардын Бишкек жылуулук борборун оңдоп түзөө иштерин кылган TBA компаниясы Тажикстан мамлекетинде да Душанбе жылуулук энерго 2 борборун нөлдөн баштап куруп ишке киргизген. Курулуш иштери Тажикстанда 2010 жылдан 2014 жылга чейин уланган. Аталган жылуулук борборунун чыгарган кубаттуулугу 600 мегаватты түзөт. Короткон акчасы 349 миллион доллар. Анын 17 миллион 400 миң долларын Тажикстан өкмөтү каржылаган. Ал эми Беларусия өкмөтү Минск жылуулук 5 борборун куруп ишке киргизүү үчүн Минск энерго жана Кытай Эл Республикалык корпорациясы менен биргеликте 260 миллион еврого ишке ашырган. Минск жылуулук энерго борбору жаратылыш газы менен иштеп келүүдө. 2014 жылы Орусиянын Сочи шаарында өтө турган Олимпиадага даярдануу учурунда Орусия өкмөтү Адлер жылуулук борборун курган. Анын кубаттуулугу 360 мегаватты түзгөн жана коротулган сумманын өлчөмү 23 миллиард рубльды түзүп, Америка долларына которгондо 407 миллион 534 миң долларды түзгөн. Кошумчалай кетсек, 26 январдын кечинде Бишкек жебинде авария болгон. Анда баш калаанын айрым райондорунда жылуулук тиешелүү деңгээлде берилбей, батирлер, социалдык объекттер муздак болгондуктан шаардыктар электр жылыткычтарын колдонууга мажбур болушкан. Азамат Айтбаев, Дастан Кадыркулов, Атай, Next TV күндүн темасы үчүн.